56-чы геометрия суроосу экен. Ички бурчу тышкы бурчунан 100 градуска чоң болгон туура көпбурчтуктун бурчтарынын суммасы канча градус дейт? Туура көпбурчтук бардык жактары жана бурчтары бирдей болгон мындай көпбурчтук. Ички бурчу анан тышкы бурчу жөнүндө атат. Тышкы бурчун альфа дейли, ички бурчун бурч А деп коелу мисалы. Анда ички бурчу бурч А, тышкы бурчу альфадан 100 градуска чоң экен. Мына кошкондо ички бурчуна барабар болуш керек. Ал эми ички жана тышкы бурчтар дайыма жандаш бурчтар болот, суммасы 180 градус. Эми бурч Анын ордуна альфа плюс 100'ді коюп, альфаны таап алсак болот. Барабар 180 градус болуш керек. Альфа топтоштурсак 2 альфа. 100'ді оң жакка алып өтөбүз. Минус болуп өтөт да 100'ді кемитсек 80 калат. Ошондо 2 альфа 80 болсо, анда альфа барабар 40 градус болот экен. Демек, ар бир тышкы бурчу 40 градустан болот. Анда мунун канча жагы бар, ошонун жагын таап алабыз. Биринчи жактарынын саны n. Демек, тышкы бурчтардын суммасы 360 градус. Ошол ар бири 40-40'тан болсо, анда 40 градуска бөлөбүз. Ошондо 9 бурчтук экен бул. Туура 9 бурчтук. Анда ички бурчтардын суммасын табыш үчүн биринчи бир ички бурчун таап алалы. Бияга 40 болсо, анда бул жагы 140 градус болот. Демек, 140'тан ар бир 9 бурчтуктуку 140 деле 9га көбөйтүп табабыз. 9 0, 9 жана 4 36, 9 жана 1 9, көңүлдө менен 26. Демек, 1260 градус болот экен ички бурчтардын суммасы.